Өлкө боюнча гепатит Б-га каршы эмдөө жүрүп жатат. Бул жараян Жалал Абадта дагы уланууда. 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандар жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылып, акысыз вакцина алса болот. Кайрылган жаран алгач анализ тапшырып, жыйынтыгы жакшы чыкса гана эмделет. Гепатит Б-га каршы вакцина чоң адамдардын арасында гепатит оорусу көбөйүп кеткенине байланыштуу вакцина жасалып жатат азыркы күндө. Биринчи жолу алат, 1 айдан кийин алат, анан кийин 6 айдан кийин 1 жолу алат. 3 жолу алат вакцинаны. Биринчи экспресс-тест жасап туруп, анан кийин вакцина алынат. Учурда жарандар Россияда чыгарылган Регевак-В вакцинасы менен эмделип жатат. Жалал Абад облусуна 30 миңден ашуун вакцина келип түшүп, район шаарлардагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна бөлүштүрүлгөн. Адистер жылдан жылга боор оорусу менен ооругандар көбөйүп жатканын, анын алдын алууда эмдөө натыйжалуу экенин билдиришти. Бул 10.300 адамга жетерлик доза болот, бирок биз бүгүнкү күндө муну 15.500 адамга жасай беребиз. Анан бунун 3-чү дозасы бул 6 айдан болгондуктан 6 айга чейин бизге кошумча дагы вакциналар келет. Бизде азыр айта турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу 46,6% көбүрөөк катталды десек болот. Бул гепатиттин Б түрүнө каршы. Былтыры 21-жылы 16 учур катталса, быйылкы жылы 29 учур катталып атат. Бул салыштырмалуу 13 учурга көп болду десек болот. Гепатит оорусунун 5 түрү бар. Анын ичинен Б, С, Д түрлөрү кооптуу деп эсептелип, көп убакыт дарылоону талап кылат. Ошондой эле бул түрлөрү кан аркылуу жугуп, билинбей жүрө берет. Коркунучтуусу аягында илдет, боордун циррозуна алып келерин адистер билдирет. Гепатит Б оорусунун симптомдору делип, адамдын алы кетип, заарасы жана көзүнүн кареги саргарышы сыяктуу белгилер саналат. Кээде баягы стоматологторго барганда жугузуп алышы мүмкүн, педикюр, маникюр жасаганда жугузуп алышы мүмкүн, парикмахерлерден жугузуп алышы мүмкүн. Ар кандай кан аркылуу өтүүчү дарыларды сайганда жугузуп алышы мүмкүн. Өтүштүрүп алып, көбү циррозго жеткизип алып, ичине суу толтуруп асыт деп коет. Ошондой абалга келгенде кайрылгандар байкалып атат да. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө бул оорулар гепатит Б, С оорулары чындыгында өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп атат. Дарыгерлер гепатит Б оорусунан алыс болуу үчүн корголбогон жыныстык катнаштан сактанууга, татуаж, маникюр, педикюр жасатууда этият болууга, бирөөнүн тиш щеткасын, тарагын, устарасын колдонуудан баш тартууга чакырат. Ошондой эле жылына 1 жолу медициналык көзөмөлдөн өтүп турууну эскертишет. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.